жылдан бeri өнүгүүнүн жолундабыз. Мамлекет тарабынан дагы көп көңүл бурулуп атат. Социалдык объектилер салынып атат. Инвестиция жаатында жумуштар жакшы болуп атат. Райондун аймагында 17-18 объект республикалык бюджеттен каржыланып салынып атат. Быйыл жакында эле бир мектебибиздин спорт залын бүтүп ачылыш аземин өткөздүк. Алдыда дагы 3 мектебибиз бар. Быйыл 3 мектеп бүтөт. Ошолорда быйыл ачылышын жасайбыз. Калган объекттер курулуп жатат. Мындан эң чоң маселебиз бул биздин обществонун жолу. Биздин бүт эле бул жактан да азыр транспорт министрлиги тарабынан жумуш жүрүп атат. Ошо Ноокат шаарынын канализация маселеси бар. Ал жактан да жумуш жүрүп атат. Эң бир чоң проекттерибиздин бири бул Ноокат районунун Кыргызата айлыкматында 230 миллиондук долбоорду уталганбыз. АЭС долбоорунан былтыркы жылы 50 миллиондон ашча жумуш жасалды. Быйыл дагы азыр катуу жумуш болуп атат. Эгерде ал жумуштар бүтсө, бул Кыргыз ата айлыкматынын 20 миллион акча калкын таза суу менен камсыз болот. Ноокат Кыргызстандын Ош облусундагы район. Жалпы аянты 4000 чарчы километрди түзөт. Түндүгүнөн Араван, чыгышынан Кара суу, батышынан Кадамжай, түштүгүнөн Алай жана Чоң Алай райондору менен чектешет. Орто кылымдардагы улуу залкарлардын чыгармаларында райондун Ноокат деп аталышы түрдүүчө айтылган. Алардын биринде Чилисайдын кире беришиндеги ноодо ташка чегилген кат бар деп жазылган. Анан кайда бардың деген суроого ноодогу катка бардым деген жооптордон улам Ноокат деп аталган дешет. Район 1928 жылдын 24 декабрында уюшулган. Мында 16 айыл өкмөтү жана Ноокат шаары бар. Эли көп улуттуу. 19 улуттан турган жергиликтүүлөрдүн саны 283.341 түзөт. Райондун эл чарбасынын негизги багыты дыйканчылык менен мал чарбачылыгы. Жалпы айдоо аянты 317.923 гектар. Айрыкча район эли алмадан кирешесин табат. Мөжемиш Кыргызстандын өзүнө эле сатылбастан жылына 3000 тоннага жакыны экспортко чыгат. Негизинен Орусия менен Казакстан мамлекеттерине өткөрүлүүдө. Ноокат Кыргызстандын тарыхында из калтырган инсандары менен белгилүү. Маселен, Совет бийлигин чыңдоого катышкан кыргыз кыз келиндердин алгачкысы делген Уркуя Салиева Меркит Мүркүт делген кыштагында туулган. Ошондой эле Кыргызстандын алгачкы премьер-министри Насреддин Исанов дагы бар. Мындан сырткары Төрөбай Кулатов Советтер Союзунда 40 жыл жогорку кызматтарда иштеп, эң татаал мезгилдерде экономикалык органдарын жетектеп турганы менен белгилүү. Райондо дүйнө жүзүнөн туристтерди тартып турган Кыргызата жаратылыш паркы бар. Паркта Туркестан, Сары арча жана Зеравшан арчалары өстүрүлөт. Корукка алынган бул бадал дарактардын түрүн көрүү үчүн жыл сайын туристтердин саны үзүлбөйт. Эс алып кетүүчүлөргө шарт түзүп берген ишкерлер район казынасына салык төлөп, район бюджетине салым кошууда. Район халкынын социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө салымы чоң. Алсак Кыргызата айыл өкмөтүндө ишкерлердин аракети менен кичи ГЭСтер курулду. Анда 2 генератор саатына 200-250 киловатт электр энергиясын өндүрүп, 100 үй бүлөнү жарык менен камсыз кылууда. Алдыда район жетекчилиги Кытай ишкерлери менен биргелешип, жер семирткичтерди өндүрүүчү завод курууну баштайт. 200 миллион доллар сарпталуучу завод аркылуу 1000ден ашуун жергиликтүүлөр жумуш менен камсыз болоору күтүлүүдө.